Бүгін Ош шаарында Сырдария 2025 долбоорунун алкагында Кыргызстандагы суу байлыктарын өнөмдүү жана туура пайдалануу маселесине арналган форум болуп өттү. Иш-чарага тиешелүү адистер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, окутуучулар жана студенттер катышты. Форумдун жүрүшүндө климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн азайышы жана калктын санынын өсүшү шартында суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануунун мааниси белгиленди. Кыргызстандын суу байлыктары Сырдария, Карадария жана Нарын дарыя сууларын өнөмдүү пайдалануу жана бизден кийинки муундарга өткөрүп берүү максатында долбоорду жыйынтыктоочу эл аралык жана мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде форум өтүп жатат. Форумдун максаты ушул 3 областтын жаштарына билим берүү, суу ресурстарын туура пайдалануу, курчап турган чөйрөгө туура мамиле жасоо боюнча бул 3 область Жалал Абад, Нарын жана ошондой эле Ош областы. Негизинен долбоор март айынан тартып бүгүнкү күнгө чейин улантылып келди. Бул долбоордун алкагында жаштарга тренингтер жана семинарлар уюштурулуп, экологияны сактоо менен сууну өнөмдүү пайдалануунун жолдору үйрөтүлдү. Жаштар бул жаатта өздөрү үчүн пайдалуу тажрыйба топтошту. Ушул долбоордун алкагында мен ушул сууну сарамжалдуу пайдалануу, ушул жашыл экономикага кантип өтөбүз, Кыргызстандын кийинки келечеги ушул экология багытында кандай болот? Ошол боюнча мен көптөгөн билимдерди алдым десем болот. Биз жашообузда деги эле ушул сууну пайдалануу жөнүндө биз аябай көп маалыматтарды алдык. Сууну биз пайдаланганда дагы сарамжалдуу пайдалануу, алардын суу ресурстарын жакшы сактоо, аларды булгоо жөнүндө көптөгөн экологиялык маалыматтарды, билимдерди алдык. Бул биз үчүн аябай пайдалуу болду. Ошондой эле адистер айыл чарбасында тамчылатып суугарууну кеңири колдонуу, суу сактагычтарды куруу жана калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын белгилешти. Сырдариянын негизи 78%дан жогорусун Кыргыз Республикасындагы дарыялардан агып түшкөн суу түзөт. Негизги алар эми Нарын менен Кара дарыя болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири ушул дарыядагы суунун маселеси болуп атат. Мөңгүлөрдүн акыркы жыл 3%га чейин, жакынкы 50 жылдын арасында 20%га чейин мөңгүлөрдү эрип кетүү коркунучу бар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушундай форумдарды өткөрүп, элге түшүндүрүү иштерин, мамлекеттик тарабынан жакшы иштер болуп атат. Ички сууларга ошол 20 дарыя боюнча мен Кара дарыя, Сырдария, Аму дарыя боюнча жетекчимин. Ошолордун жылдагы болуп аткан көрүнүштөрүнү 2000 жылдан 2020 жылга чейин чыгардык. Андагы мисалы бир эле дарыяны ала турган болсок, ал дарыядан эгер 405 миллион келип аткан болсо, бүгүнкү күндө ошол дарыядан 280 же болбосо 80-90 миллионго дарыялардын азайганы байкалып атат. Анткени эгер бул климаттын өзгөрүшүгө байланыштуу ушу көрүнүштөн кете турган болсок, 50-60 жылдарга барганда 3500 метрден 4000 метр жерге аралыктагы деңиз деңгээлинен бийикте жайланышкан мөңгүлөрдүн калбашы күтүлөт да. Форумдун катышуучуларынын айтымында суу өмүр булагы гана эмес, келечекте баасы алтындан кымбат боло турган стратегиялык байлык. Ошондуктан ар бир жаран сууну туура колдонуу менен эртеңки жакшы жашоого өз салымын кошушу зарыл. Нурасан Бактыбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары.